Биз бир жуманын ичинде 30.800 гроss жаптык. Ушул жыйынтыкты силер менен бөлүшкүм келди. Бирок тактап кетейин, бул таза киреше эмес. Чыгымдар төмөнкүлөр болду. Компаниянын кызматы 12%, май чыгымы $4000, башка чыгымдар, страховка, ИЛД сыяктуу болжол менен $500. Баарын кошо эсептегенде таза киреше болжол менен $22-23.000 тегереги болду. Бул жыйынтык бир эле адамдын же диспетчердин эмгеги эмес, бул бүтүндөй команданын иши. Баса сиз канча гроss жаап жатасыз, жаза кетиңиз, мага кызык болуп жатат. Ошондой эле Prime Week учурунда көп айдоочулардын Amazon аккаунттары жабылып, жакшы табыштан куру калып жатышканын баарыбыз эле билсек керек. Эгерде сиздин өзүңүздүн трагыңыз болуп, жана сиз жалаң гана Amazon менен иштейм, Prime Week'те иштейм деген адам болсоңуз, анда мен өз командама чакырам. Бизде 4-5 Amazon аккаунт рейтинги A+ запаста турат. Ассаламу алейкум, достор. Кудай буйрса дагы 2 тракка көбөйүп атабыз. Өткөндө могу тракты көрсөткөм. Инвесторлорго абдан сонун трак 70.000 болгону 381 майл десем. Кыргызстандан бир мекендешибиз чыкты. Кудай буйрса алынды, айдоочу да табылды. 2 жылдык опыту менен Уларбек деген инибиз келип туруп, понедельник күнү жумуштарын бүтүрүп, драг тесттердин баарын тапшырса, вторник келаткан 2-нчи күндөн баштап жолго чыгат, 35%га отуруп атат. Могу трак кетти, кудай буйрса. Азыр көрөсүңөр, мен ичине киргизип, девайстардын баарын коюп, мыяка сайын чаптайбыз. Сайындардын баарын чаптайбыз, жолго чыгат. Анан экинчи трак, достор. Бул тракты бизге ээси чыкса бесин бер дегендей, өткөрүп бергиле деген, 32 сурап атабыз, 30 окончательно дегенде. Бул трактар биздин компанияга кирип атат, достор. Мон сайынды алмаштырабыз, сатылган жок. Мунун ээси өзүм эле айдап турам дейт. Бирок жылайчулар болуп калса, бул трак кандай условия менен келесиңер, ичине отуруп иштейсиңер, компанияга кирип, анан последующим выкопам деп коет го, иштеп атып эле акырын кутула бересиңер да. Жумасына $1000 берсеңер, айына $4000 болот. Эми сразу эмес, эми кээ бир мекендештер бар да, 5000 бар, 10000 бар, 15000 бар. Например, 10000 берсеңер, ар жакта 20000 калат экен. 20000 четтен кутулуп кетип каласыңар. Бирок могу келаткан понедельник күндөн баштап ээси өзү айдап турам дейт, биздин компанияга кирип атат. Ошондо тиги трак, бул трак бизге кошулуп атат. Мунун дагы сайынын азыр киргизебиз. 2 тракты ич сапка киргизип, сайындарын чаптагандан кийин көрсөтүп коем. Анан достор, эме керек болуп атат? Обмен керек болуп атат мага. Обмен. Анткени тетиги трак 1177-ни биз бул жака алып калып атпайбызбы? Ээсинин акчасын бул жака алып келиш керек да. Муну сатып алган мекендешибиз Кыргызстанда да. Ошонун $70.000 мияка алып келиш керек болуп атат. Мага обмен керек болуп атат, достор. Бирок желательно крупный сумма да. Тиги мекендешибиз айтат, мен деген Кыргызстандан желательно 1 кишиге же 2 кишиге берсем жакшы болот эле. Атаганан быжыратып анан 10 кишинин обменин бербей дейт да. Ошон үчүн кимде крупный сумма болсо, мага берсеңер, Кыргызстандан алып аласыңар, Бишкектен. $70.000, достор. Мына достор, ушул процесс ар дайым айтам, жагат депчи. Кээ бир тракторго шамерингди чаптап атабыз Amazon үчүн. Драйвинге чыгам, USB менен иштейм дегендерге ополду жабыштырып коебуз. Бул 1181. Азыр 1170 жетип эле, ошого чаптайбыз азыр. Тракты дагы өткөндө көрсөттүңүз, $20.000 экен, баасы жакшы, келебиз, анан эмесин ачып көрсөтөсүзбү дейт. Моторун ачып көрсөтүп коесузбу дейт. Азыр мен моторун ачып сиздерге көрсөткөнгө аракет кылайын, достор. Аябай көп кишилер кызыгып атат. Мына мотор. Мен өткөндө көргөм. Бир да жеринен май аккан жери жок. Мына мондой болуп атат. Карабайсыңарбы? 2019 болсо дагы мындай красит кошконбу, аябай жаңыдай көрүнүп турат, Брек шустардын баарын алмаштырыптыр. Брек шустардын баары алмашылган. Астында көрдүк, бир да жерине май акпайт. Азыр ар жагын көрсөтөйүн. Ошо моторду көрсөтпөй калдыңыз дейт. Дөңгөлөктөрдүн баары көрүп атасыздар. Бүт баарын. Булар эми трак менен займаса эткенден кишилерди, американецтер көрүңөр, брек шустарды жаңы салынган көрүңөр. Брек чембердин баарын, моланын баарын красит этип
жаңыдай кылып коюшуптур. Азыр мен от алдырып дагы көрсөтөм. Достор, азыр мындайынан айланып барайын. Арты дагы ушундай экен. Дөңгөлөктөрү спокойно кыштан чыгат. Баары крастетилген. Бүт баары. Мосторду көрсөтөйүн. Мосторду, анан брек шустардын баары жакшы состояниеде. Так. Азыр мындай тегеренип барып туруп сиздерге көрсөтөм азыр. Мондай. Достор, $20,000. Жете албайсыз да, кээ бирөө залог эмеге $1,000, $2,000 жиберип койсоңуз кармап турбайсызбы деп да чалып атат. Мына бактары канча эле бактар? 120, 240. Азыр ичинен дагы бир сире тракту от алдырып туруп сиздерге көрсөтүп коеюн. Чек энжин эчтекеси күйбөйт, 734 майл. Азыр моторду көрсөтөм иштеген үнүн. Бактана кагазы бар экен. Чек энжин эчтеке күйбөйт, азыр өчөт. Көрдүңүздөр, таза. 737, 20,000, 19-жылкы 455 аттын күчү экен, карасаң. Мотор иштешти. Ар жагынан дагы тартайын. 455 аттын күчү. 455 аттын күчү. Мектери. Ошондой достор. 20,000. Аябай кызыккандар көп болду. Мягын өчүрүп коебуз. Капотун жаап коеюн. Кызыккандар болсо мага чалыңыздар. Көрөбүз. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар.